Assalomu alaykum. Mekendesh Media YouTube kanalının көрүүчүлөрү. Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерге дагы Малина тууралуу видеолор дайындап турам. Малина тууралуу бүгүн бизде баалар бүгүнкү күндө кече 120-125 сом болгон. Кадам жайдагы баа туугандар. Сиздерде канча сомдон болуп атат? Канчадан апарып кымбат сатып атат ар кайсы региондо? Комментарий жазып коюңуздар. Жалал Абадта канча, Бишкекте канча болуп атат, нарын кайсыл жерде көрсөңүздөр канчадан болуп атат, Россиядагылар Малинанын баасы канчадан жазып коюңуздар, суранып кетем. Анан видеого лайк басып коюңуздар. Бүгүн 5-чи терим. Бүгүн тербедим, буюрса эртең теребиз. Азыр күн ысып, бышып кетип атат. Мына бизде кече 120 сом, эң максимальный малина кадам жайда 130-135 сомго чыкты бир 4-5 күн арагында. Бирок кайра эле түшүп кетти. Бирок бүгүнкү баа 105 сом болуптур, кечеги баа 120 сом. Сиздерде региондордо кандай болуп атат? Комментарийге жазып кетиңиздер. Кыргызстан, Булуң бурчу, Россиядан көрүп аткандар малина кандай? Малинанын арзан болушу укушумча мына согушка байланыштуу болуп атат. Заказ жок. Россияга экспорт болбой быйыл малина аз дейт. Бирок малина кирешелүү бизнестин түрү туугандар. Мен эң көп сатканым толук тербедим. Ушул жерден 80 килограмм тердим. Где-то 1 сотик терилбей калса, где-то 5 сотиктен 80 килограмм тегерегинде тердим. Бирок бул аз. 150 килограмм, 200 килограммга чейин тергендер бар. Азыр бизде азайып калды. Кичине үшүгү алып быйылгы. Ошондуктан быйылча малина жакшы эмес. Эми Кудайга шүгүр берекесин берсин. Бирок объем көп болсо туугандар жакшы эле киреше көрсөңүздөр болот. Анан негизи кызыккандар, малинага кызыккандар акыркы учурда көбөйүп атат. Бул жакшы көрүнүш. Себеби малина көп болгону элибиз үчүн жакшы. Ар бир үйдө малина болсо жакшы да, өзү өстүрүп, өзү эгип, отургузуп, багып дегендей. Азыр бүгүн тербедим. Мына кызым малина терип атат экен. Лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Ана лайк басып коет экенсиздер. Менин кызым суранып атат сиздерден. Бизде ушинтип кичинебизден биз дагы ушинтип челек кармап, ушундай малина терет элек. Азыр кыздарым дагы ушу зериккенде ушинтип кирип, терип жешет. Кээде жардам берет. Сиздер дагы ушундай малина кылыңыздар. Бул малина жергиликтүү сорт. Негизи малинанын мекени Кадам жай деп коет. Кадам жайда малина жок үй жок. Бардыгында малина бар. Жалган айтпасам, менин кошуналарымда 100% бар да. Башка жактарда балким ара-арада жок болушу мүмкүн, бирок бизде 100% бар. Мына ошондой туугандар. Азыр сиздерге дагы полька малинасы тууралуу кичине видео тартайын. Былтыр өзүм полька деп отургузгам, андан кийин маравилла деп отургузгам. Бирок маравиллага окшобой атат. Комментарийге жазып коюңуздар. Маравилла отургузгандар болсо, балким мен адашып калганмын, балким туурадыр, билбедим. Бирок мына туугандар, мынабы маравилла деп берген. Маравилла деп берген. Мынандай бою өсүп, көрдүңүздөрбү? Мына королору аябай көп болуп атат. Мына көрдүңүздөрбү? Бул жактан баштап мынантип аябай көп коралат экен булчу. Анан чоңдугу дагы чоң эле. Көп деле майда эмес. Мына мындай. Немеге салыштырганда көп деле эмес. Анан бул бүдүрчөлөрү формасы дагы клубникага окшош, клубнайга окшош кичине башкачараак болот экен. Анан бул майдарагы, анан бул жерде чоңураактары бар. Мына мисалы үчүн көрдүңүздөрбү? Бул чоң. Мына бармакка теңештирейин. Бул чоң. Анан бул аябай көп болот экен. Чындыгындачы, мына карасаңыздар, быйыл 3-чү жыл ушу малинагачы. Эгерде гектарлап эген десеңиздер, мына ушундай полька, маравилла, ушундай сортторду эгүүнү сунуштайм. Мен муну пробный эле кылганмын. Анан видеолорду биринчи видео тартып баштагандарда эле мурдагы жылдары тартып жүргөмүн. Мына ушул видеолорду чыгаргам. Көрдүңүздөр, аябай көп. Бунун өзгөчөлүгү булар мынабу жергиликтүү сорттогу малинага караганда булардын баасы 10 сом, 15 сом кымбат турат экен. Анан мунун өзгөчөлүгү дагы буларга казык тартып, жип байлап, эме кылыштын кереги жок экен. Өзгөчөлүгү ушунда экен туугандар. Ошондуктан эгер гектарлап жериңиздер болсо, мына ушундай малинаны сунуштайм. Бизде эми жер жок бул жакта.
6 сотик эле малина бар, башка жер жок. Ошондуктан биз ага эккенге мүмкүнчүлүк жок. Мен бирок муну мына көрүп атасыздарбы? Учкан аябай. Мына. Астынан беричи. Мен муну эксперимент катары эле эгип көрдүм. Бирок жаман эмес, мага жакты. Эгерде мен дагы чоңураак жерим болгондо ушундай экмекмин. Муну бирок туугандар Маравилла деп беркен. Азыр мен бул жака өтүп алайын. Мына көрдүңүздөрбү? Бул астынан бери бул бир түп эле да. Булар кышка чейин суук түшкөн, кар түшкөнгө чейин пыша берет экен. Ошонусу жакты магачы. Күн эле болсо, бирок бир аз кечирээк жугат экен. Мына азыр дагы сиздерге кичине өзгөчөлүгүн көрсөтөм. Бул жак боюну көрдүңүздөрбү? Мындай турат. Муну Маравилла деп берген. Бирок билбейм канчалык чындык, канчалык эме, бирок ишеничтүү эле адамдардан алгам. Бул жакта болсо полька. Экөө окшош эле. Бирок бою бунун бийигирээк салыштырмалуу. Бирок мөөсүгө алганда полька көптөй да, мына карасаңыздар. Мына башынан баштап бул жагага чейин, астыга чейин. Бул бир эле шагыдан да. Бул жерде азыр бир түптөн, азыр сиздер менен чогуу эсептеп көрөбүз. Мына туугандар, бир түптөн 1 2 3 4 5 6 7 7 ушундай эмеси чыгыптыр да. Бир тамырдан 7-8 даже бул жакта бар экен. 3 6 7 экен, тура эле. Жетөөдөн элестетип коюңуздар, ар бирден ушундай алып атат. Бул жака чейинчи. Ошондуктан полька дагы жаман эмес туугандар. Бизнес үчүн 1 гектар, 2 гектар жериңиздер болсо, ушундай эгүүнү сунуштайм сиздерге. Менин видеолорумдан башка полька тууралуу Кыргызстандын башка жеринде эле эгилип атат. Ошолорду дагы сиздер эме кылып көрсөңүздөр болот. Видеолорун дагы көрүңүздөр. Мына туугандар, көрдүңүздөрбү? Мына салыштырып көрүңүздөр. Менин видеом менен башка видеолорду салыштырыңыздар. Болгону мен сиздерге пайдалуу болуш үчүн эле тартып койдум туугандар. Мына көрдүңүздөр, мага действительно негизинен аябай жакты. Сиздерге дагы көрүнүп атат болуш керек. Булар азыр эми бышып баштады. Буюрса буларды дагы кийинирээк булар дагы теребиз. Бирок туугандар, бул вареньяга, компот, сокко болбойт экен. Мен сунуш кылбайм, себеби булар кичине кислыйраак болот экен салыштырмалуу. Ошондуктан бул өзүңүздөр үчүн колдонгонго болбойт. Бул кондитерге Россияларда, Европаларда буну базар аябай баалайт экен. Ошондуктан буларды мындай бизге бермек экен. Местный сорт мына биздин, мына менин огородум. Местный сорт болсо, булар тескерисинче сокко, малина, компот менен вареньяга аябай ыңгайлуу. Себеби булардын кантуулугу жогору турат. Буларга караганда жогору турат. Мына көрдүңүздөр, өзүңүздөр байкап атасыздар, азыр бул эч кандай сетка тартылган эмес, зым тартылган эмес. Мына эч кандай. Болгону өзүнө өзү көтөрүп турат. Айырмасы ошондо. Бирок салыштырмалуу местный сортко салыштырмалуу мөө байлоосу жогору турат туугандар. Буларда көрүп атасыздар, мындай казыктарды отургузуп чыкканбыз али. Эми буларга кичине расход кетет. Анан булардын дагы бир өзгөчөлүгү, кеч күздө оруп таштайсыздар. Муну кийинки жылга калтырып эле мыналарды оруп таштасаңыздар, бир жагынан көбөйөт, экинчи жагынан мына бир жылда эле уже кайра эле эме болот. Булардан почти 10 күн айырма бар да, бышышы. 10 күн. 10 күндөн айырмасы, местный сорт 10 күн эрте бышат бизде. Булар эми бышып баштады. 10 күн, 2 жума, 15 күн, максимум 10 күн, 15 күн айырма бар. Эми балким ар жерде ар кандай погода, климат эмеге жараша болсо керек. Ошого жараша бул мындай немесиге жакшы. Негизинен мен ойлогом, бул полькалар чоңураак болсо керек, бою бийигирээк болсо керек деп. Себеби бул жактан бүт агып келген суу бул жака карап агат. Бул жак картошка. Суу бул жака карап акканга байланыштуу бул жер көлчөктө баягы бүт удобрениялар бул жака топтолот да, чогулупчу. Ошого мен бул азыгы күчтүү болсо керек, булар бою өзүн болсо керек десем, булар анча өспөдү. Ошондуктан булар болсо бул жакта турса деле, негизи бул жака мен көп деле көң салып эме кылган жокмун негизи. Бирок булар баягы бар бир не деп коет, баягы генде бар дегенде булар сорто ошондой окшойт. Жылдан жылга бирок булардын бойлору бийиктеп атат да. Былтыры мындайраак пасыраак болчу. Быйыл уже дагы өсүп кетип атат.
Эми балким жылдан жылда тамыры күчөйүп, балким ошогодур. Негизи менен жаман эмес, жакшы. Мага жакты. Ошондуктан сиздерге Полька Маравилла сортуну отургузууну сунуштайм. Башка видеолорго да салыштырып көрүңүздөр. Балким мен туура эмес айтып аткандырмын. Ошондуктан видеого лайк басып коюңуздар. Лайк басып коюңуздар. Лайк басып, комментарий жазып коюңуздарды суранам. Полька менен Маравилланын кимиси жакшы да комментарий жазып коюңуздарды сиздерден суранып өтүнүп кетет элем. Видео көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордо пайдалуу болсун. Сиздерге да ушул видео пайда болсун деп ойлойм.